Чек ара тактоодон кийин көчүрүлгөн тургундар үчүн негизделген жаңы достук айылы бүгүн жаңы жашоонун символу катары бааланууда. Бирок бул жерде эң негизги суроо ачык бойдон калууда. Инфраструктура качан толук калыптанат? Азырынча айылда мектеп да, бала бакча да жок. Жергиликтүү тургундар күнүмдүк турмушта бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Кака жөнөдүңөр? Мектепке. Мектебиңер жагабы? Ооба. Кантип кетиптер эми булар? Күндү ушундай узатып чыгасызбы? Күнүгө ушинтип чыгабыз. Келгенде өздөрү түшүп калат ушул жерден. Да кайра үйгө таркап кетет. Менде экөө акамдын кызы үчөө чыгат да биздин үйдөн. 120 сом кетет ушундай болуп. Заманыбыз тынч болуп калды, чек ара чечилип. Ушинтип шаарга келип калдык. Учурда айылда убактылуу чечим катары үй түбүндөгү 3 сааттык бала бакча ачылган. Бирок ал бардык муктаждыкты жаппайт. Кызмат кылам калкам, мен жетпесем ким жетет мекенинин байгына. Бизде ушул достук айылында соц объектилер бүт элегине байланыштуу бизге Баткен райондук билим берүү тарабынан Бужун айылындагы Дилгир балдар бакчасында бир кошумча зданияны бизге пайдаланууга убактылуу берип турган болчу. Жол алыс болгонуна байланыштуу балдардын жаштары дагы өтө жаш болгондугуна байланыштуу көпчүлүк ата-эне да балдарын жөнөтпөй калды да. Анан ошол себептен улам бул достук айылынын тургуну ушул үйүн убактылуу бизге пайдаланууга берип турду. Биз ушул жерде ачып азыр 3 сааттык кылып колдонуп жатабыз. Балдар келип билим алып жатышат. Бала бакчанын албетте зарылчылыгы бар. Буюрса бул жерде дагы азыр 189 кожолук бар биздин жаңы достук айылында. Дагы келечекте айылыбыз чоңоюп, бул бала бакча зарылчылыгы бар дейм да. Бизде бул азыр жаңы айылда шарттары негизинен аябай эле жакшы болду. Кудайга шүгүр, бүт заман талабына жооп берген, жакшы үйлөрдү куруп берди. Мамлекетибизге рахмат. Ошол эле учурда мамлекет инфраструктураны өнүктүрүү багытында бир катар иштерди баштаган. Айылда 225 орундуу мектеп курулууда. Долбоордун баасы 206 миллион сомдон ашат. Мындан тышкары 100 орундуу бала бакча жана фельдшердик акушердик пунктта салынып жатат. Бала бакча, мектеп, ФАП бул сентябрга бүтүү жагы пландалган. Иш жүрүп атат. Сентябрга бүтүп ачылышын кылып беребиз. Былтыр оразанын башында кабар келген бизге. Көчөсүңөр деп. Ошол менен кече күздө көчтүк. Ноябрда көчтүк. Жалаң болгонуга шамал суук экен, бизге караганда суук экен. Бирок жакшы жери быйыл карды көрдүк. Кар жаайт экен бу жака. Бу жакта кар анча түшпөйт эле. Азыр өкмөт бизге мына башынан эме чыгарып беребиз деген да. Суу чыгарып беребиз деген, скважина казып. Эгер о сууну улатып айдай турганбыз, бизге жетпейт о суу. Кандай болот эми ол? Качествосы эме болбойт. Ошол заманча кылып беребиз же эми кылабы? Ошол азыр мөөнөтө чыгаргандар бар алып кетип атат да, жерге сиңип кетип атат суулар. Эрте ошо суу кеп калса аны өскөлөп койдук. Ошо бизге эми сууну камайбыз да, анан мына теплица кайдаш керек да. Райондук суу чарба башкармалыгы жакынкы күндөрдө сууга чуу маселесин чыгаруу алдында турат. Мартта бүтүрөбүз деген болчубуз. Суу чарба башкармалыгы менен ушул тендер берилип, тендерге эч ким кирбегендигине байланыштуу азыр түз келишимге өтүп, түз келишим менен жакын күндөрдө суу чыгарууну, сууну казууну баштоо алдында турат. Жанагы бириккен жерлерини анан ошол бурулган жерлерин бардыгын оңдоп чыгуу тапшырмасы коюлган. Бул жакын күндөрдө тротуар, каналдар кайрадан жасалат. Мындан сырткары айыл ичинде жолдорду оңдоо, тротуар салуу, жашылдандыруу сыяктуу иштер да жүрүп жатат. Жаңы достук бул жөн гана жаңы конуш эмес. Бул келечекке болгон ишеним. Бүгүнкү курулуштар эртеңки ыңгайлуу жашоонун пайдубалы. Жакынкы убакта бардык шарттар түзүлүп, бул айыл толук кандуу жашоого ыңгайлашкан заманбап конушка айланат деген ишенимдебиз. Салам медиа, Баткен.